2019 жыл 21-июль. Дал ушул күнү Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондунун тарыхында чоң жетишкендиктердин бири Индиянын Fortis Healthcare Limited ооруканасы менен эки тараптуу келишимге кол коюлган. Мындан кийинки азыр кезек Mr. Vinish'te. Mr. Vinish, here we go. Bir nusxası bularda kalат, bir nusxası bizge geledi. Okay. Congratulations. It's a great job. It's indeed a great job. Акыркы жылдары өлкөбүздө боор оорусу менен жабыркаган жарандар көбөйгөнү маалым болуп, бирок бул оору менен ооругандар сакайуу үчүн боорун алмаштыруу керек экени билинген. Бирок мындай операция Кыргызстанда жасалбайт. Ошол себептен Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду 2018 жылдын аягында боор гепатит оорусу менен жабыркаган Тынчтык аттуу мекендеште Индия жергесине алып кеткен. Ошону менен фонд Индиянын ооруканалары менен тыгыз иштешип, жарым жыл дегенде ушул күнгө чейин мамлекет кыла элек ишти кылып, Кыргызстандан келген бейтаптар кыйналбаш үчүн, алданбаш үчүн Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду менен Fortis Healthcare Limited ооруканасынын ортосунда эки тараптуу келишимге кол коюлган. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин фонд арты менен барган жарандар ашыкча чыгымга учурабай, кыйналбай ден соолуктарын жакшыртып келишүүдө. Алардын катарында үстүбүздөгү жылдын 17 январь күнү фонддун көзөмөлүндө боорун алмаштыруу операциясынан аман эсен чыккан Орозгүл айым өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, ошондой эле фонддун Индия жергесиндеги ишмердүүлүгү кандай экенин толук айтып берди. Вот, Розгуль, я хотел узнать, вот ребята, наши вот аэропорту, как вам вы встретили, и потом, когда вы пришли, мы больницы встретили, каждый день ребята больницы ваши встречают или нет? Как вам чувствовали здесь? Наше дело как был ваш? Мен бул жерде аябай эл көп экенчи, бирок ушунчалык элдерге таң калдым да. Ушунчалык сабырдуу, жүрөгү ак, ниети ак, кандайдыр десем бир жөнөкөй, башкача эл экен да. Билинип турат да, себеби ал жерден аэропорттон күтүп алганымдан ушундай курсам болуп, машина туруп күтүп алды. Бая аралганча экен да, жетип калдыкпы десем, бизди что-то волновать этип атабы деп, кат болбоңуздар, сиздердин айткан жерге алып барабыз, биз эч эме кылбаңыздар деп больницага алып келди. Актар жакшына кылып күтүп алды, ассалам алейкум, кандайсыздар деп учурашып. Анан доктурга жатканда болсо, Гуфран переводчик бала болор, күндүгө бизди алып барат, алып келет. Баламдай эле болуп калды десеңиз, күндүгө келсе аны көрсөм жан жүрөгүм жарылып кетет. Гуфран келдиңби деп кыргызча сүйлөп алды, кыргызчаны үйрөнүп алыптыр. Жакшысыз, зорбусуз деп кыргызчалап сүйлөп коет. Ошентип медсестраларга тил билбесек дагы жүрөгүбүз менен сүйлөштүк, ушунчалык жакшына карайт экен, ушунчалык жөнөкөй, жүрөгү таза кыздар иштейт экен ал жердечи. Эти менен келет, постелдерин күндүгө алмаштырат, кийимдерин күндүгө алмаштырып, тазалап, даже чачтарыңды өрүп, маанайыңды көтөрүп, тамак алып келсе дагы ушундай. Эркелер же тамактарына кичине кыйналдык да. Жебесең карабайм деп мынтип эркеленип, жөн эле бир эки та кыздар. Же бул жакшы сила болуш керек, мындай болушуң керек деп, жөн эле медсестра кыздар аракет кылат да ошол сени менен отношение жүрөгү менен. Бул мамиле жашагыңды келтирди. Ооба, элдерге ушунчалык таң калдым да, жүрөгү таза, ушундай бир сабырдуу, жөнөкөй калк экен да. Эң адамдын эң жогору бийик сапаты жөнөкөйлүк казанат. Ошол сапат бардык элде бар экен да. Ушактын элде бар экен, таң калдым. Hiç kıyналбадык ошо. Ооба. Жүрөктөрү таза экен. Рахмат, рахмат силердин баарыңарга. Hiç кыйналганыбыз жок келгенден. Ал жактан документацияларыбыз жакшы болуп келген экен. Биз жактан силерден дагы hiç кыйналбадык. Переводчик балдар күндүгө алып барат, алып келет. Бизден hiç неме кыйынчылык болгон жок да кыскасы. Мен кандай десем, 20 жыл алдын гепатит болуп ооруганмын да негизичи. Кайсы түрү менен болуп ооруганымды билбейм өзүм деле. Мичени алып жакшы болуп калдым, ошону менен
ал уже жакшы болуп калдым деген үмүттө жүрө бергенмин, лечение алдым, жакшы болуп калдым деп. Анан быйыл 5-октябрда кечинде эле кан кусуп, кровотечение болуп, Исфана шаарына реанимацияга түшүп калдым. Ал жерден жатып, доктурлар жакшы карашты, кан куюп, көлдары менен катуу эле кровотечение болбадым да. Айыктырышып, анан ал жерден чыккандан кийин Бишкекке жөнөтүштү. Бишкектен дагы гепатолог Садмир деген гепатология бар экен, ошол жерде лечение алдым. Ал жерден чыгып хирургияга веналарын регулирование кылдырдым. Кыскасы, анан балдарым Алматага алып барса, ал жерде дагы ооруп калдым. Баары эле айтып атышты, сероз болгондон кийин пересадка болуш керек десе, мен ооба, пересадка менен бүтөт десе, көнбөдүм. Жок, мен медицина өнүгүп атат, башка бир лечение чыгар деп бирөөдү өзүмө донор кылганга көзүм кыйбады, кыскасычы. Эч кимге көзүм кыйбай, эч кимди жарым жаным кылгым келбейт десем, досторум дагы урушат. Кантип эле жарым жанды кылмаксың, боор деген өсөт кал деген. Антип ойлобосоң деп досторум дагы ошентип эме кылышат. Ошентип анан Алматада жүрүп катуу ооруп калып, анан кайрылдым бир туугандарыма. Кайрылсам баардыгы эле эртеге неме кылышабыз. Анализ тапшырабыз, кат болбоңуз деп. Сонун эртесинен эле баары козголду. Бул инилерим бар, сиңилерим, атамачы барыптыр эрте менен. Атам шунчалык кыйналды, эчтип алып барса, ошондой деп эме кылган экен. Сиңим меники түшүп калсын десе, Кудайга айткандай, ушунуку түшүп калса, келсе, Бишкекке келип текшерилсе, баары жогу таза чыкты. Анан кийин элимдин баарыга шүгүр, Кудайыма шүгүр, ушу эли журттагы ушинтип ооруп жатканда эшитип калып, өздөрү эле баштап жүгөрдү. Өзүм билбей калдым мен бияка келгенимдичи. 10-15 күн ичинде ушу элим, мен өзүм электин кызы болом. Жашаган жерим 60 жылдык жаштык деген болот. Туулган жерим Кулунду айылы. Ошол жердин элдери, тууган урук, бүт досу жар баардыгы тегиз көтөрүлдү. Элден айланса болот экен, Азамат, айланса болот экен. Шунчалык ыраазы болдук. Буюрса Кудай буйрса, ошондой кайрымдуу адамдардын бар экендиги, жакшы адамдардын бар экендиги бүгүн ушунча өмүрлөр уланып келе жатат да. Ооба. Ал эми айтсам, биздин кайрымдуу болуп калгандыктан жана ошондон азыр актарып турат. Биздин ушул фондду кандай байланышып, кандай жол менен жака келди? Ошого айтам азыр. Ошентип, ошо Бишкекке келгенде элдер тегиз эле эме кылып, бир 10-15 күндө элим эме кылып көрдү да, эми жыйналып, уже эмеге жөнөп атабыз. Кийин балам издей баштады, кандай жол менен алып барат экенбиз деп. Сен аны YouTube'дан көрүп калдык. YouTube'дан көрүп, анан мен айттым, ушу Азаматты, Гүлжамалдар бар болчу, менин жердешим берде. Ошолор менен сүйлөштүк. Сүйлөшсөк, Гүлзат эже айтты, адашпагын Орозгүл, биз мына ошо кайрымдуулук кеңеши Азамат менен келдик. Бул жерде алардын эмеси чоң болот экен, күндүгө врачтардан маалыматты алып турушат экен десе, ошону менен жүрөгүм силерге неме кылды, балам айттым, болду. Эми ошол офисти таптагы кайрылайык дедик. Анан барып Айсалкын эжеге жолуктук. 1-2 күндө эле документация ишибиз бүтүп, бактыбызга элимдин дубасы тийип, Кудай колдоп, прямой рейс болуп калса, ошо 17 декабрь күнү прямой рейс болуп калып, Индияга келгенде өзүм деле билбей калдымчы. Расы келсек, анан бирден индус балдар аэропортто жөн эле мына ушинтип күтүп турат бизде. Сүрөттөрүбүздү алып алган телефонго. Анан күтүп алып келип, больницасына алып келди, андан отельге алып келип жайланыштырды. Больницага келгенде биринчи актар күтүп алды бизди. Ассаламу алейкум деп. Чыраса жүрөгүбүз жана эле жылыйт го. Алейкум салам жаным. Актарга жолуктук, отельге алып келди, ушинтип балдар, баягы переводчик балдар күнүнө больницага алып барып, өздөрү жардам берип текшертип. 17 январь күнү анан операцияга кирдим. Операцияга кирип, Кудай кааласа, Аллага шүгүр. Чексиз шүгүр болуп, мына жакшы болуп келдим. Ушул жакта мисалы операцияда көп каражатты жоготуу, мисалы көп каражат коротуу да. Ошол сыяктуу нерселер болгон жокпу сиздерде? Мисалы ашыкча сиздер ойлогондон ашыкча болуп анан бүгүн сарсанаа болгон адамдар көп. Муну эл билсин үчүн эме өзүм, бирок эл билсин үчүн айтабыз да дайыма. Ошон үчүн бул жакта сиздерде мындай эме болгон жокпу? Жок, биз сүрүштүргөндө пакетте 21 күн $26 болот деди. Ошонтип эле ошо бойдон эле чыгып келди. Ошонун айынан эле болуп келди. Ошентип ушу
силердин жардамыңар менен келип калдык. Айсалкын эже өтө документация иштериге күчтүү экен. Биз менен бирге жүрүп бир күндө документацияларыбызды бүтүрбөйбү. Эмеге бардык, посольствого сүрөт документация иши ham көп экен, которулуш керек экен. Ошентип салды. Айсалкын эжеге дагы Алла разы болсун, иштериге ийгилик, өзүгө ден соолук берсин. Силерге дагы дайым ишиңерге ийгилик, ден соолук берип, үй бүлөң менен тынч бол. Ар дайым атыңа заттың жарашып, элиңе кызматың кылып жүрө бер. Элиме болсо дагы бир жолу айтайынчы, элиме ыраазычылыгымды жүрөгүмдөгүн ашыкча сөз менен жеткизе албайм да, Аллага гана салып отурам. Алла разы болсун, ушу жардам берген, кол сулган элимден. Алла разы болсун. Кудай жакшылык күндөрүнө кайтарсын. Аллахтын жардамы менен. Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондунун Инжа жергесиндеги өкүлү Мухаммед Актар өзү индус болсо дагы, ар бир кыргыз бейтапка өзүнүн бир тууганындай мамиле кылып, көптөгөн жардамдарын көрсөтүп келет. Мындай мамиле кылган инсанга кантип жүрөк жылыбайт? Мухаммед Актар, сен кыргыз, мен индуста бөлүнбөшүбүз керек. Биз деген мусулман бир тууганбыз дейт өз сөзүндө. Меня зовут Мухаммад Ахтар. Я в Карамдулом работаю. Альхамдулилlah. Ну, много больных мне помогали. Ну, Ороза же, когда пришла, она вот аэропорту встречали ребята. У нас внутри ребята тоже 4-5 есть, они сестры Гуфран, Аджмал, Рахман. Да, они как сын, вот так, они быстро ходят, и как мы быстро решаем. Ну, вот таких тяжелых состояний, сейчас ковид идет, ну, везде время потерять, ну, альхамдулилlah, мы во время постараемся делать, вот 10 дней, 15 дней, все делали. Альхамдулилlah, все хорошо, отлично, сразу, альхамдулилlah, после операции результаты здесь сидят у Розгулеже. Мы какие договор давали там, Азматака или Айсалканиже, там тоже документами они много помогают, как быстро, вот других уходит, я слушаю много, вот они сидят посольство, но не получают визу быстро. Слава Аллаху, все, они помогают друг другу, вот мы все мусульмане, все брат, сестры, все друг другу помогаем, еще надо помогать. Жизнь Аллах дает, Он когда хочет, это берет, ну, нам надо чуть-чуть вот постараться жить это. Мы постараемся, как у Розгулеже тоже болезни плохие были, это и бада. И потом, слава Аллаху, все мы уже операция делали, слава Аллаху, во время все у него получил. Успешная операция была. И в больнице тоже мы пакетом даем 21 день, ну, во время она ушла из реанимации. Да. Слава Аллаху. Вот это результат есть. Да. После операции где-то 14 дней из реанимации у него выписывали. Это хороший результат, альхамдулилlah. Еще вот ребята, наши договор, вот как деньгами тоже, как мы сказали, вот больше не был. Альхамдулилlah. Еще как что будет, мы еще постараемся, как возможно делать других больных тоже. Сколько могу помогать, помогаем уже, альхамдулилlah.